Чолпон Ата шаарындагы ат майданда Көкбөрү боюнча президенттин кубогу болуп өттү. 3 ноябрда башталган оюндар 8 ноябрга чейин уланды. Анда 1-лигада 12 команда, ал эми жогорку лигада 6 команда катышты. Оюн мыктыларын аныктоочу финалдык беттеш 9 ноябрга туш келип, 1-лига боюнча Алато жана Мурас командалары кез келишсе, жогорку лигада Көкбөрүдө көптөн берки атаандаштар ынтымак менен достук командалары күч сынашты. Биринчи лиганын жеңүүчүлөрүн аныктоочу беттеште Ысык Көл облусунун Мурас жана Ош шаарынын Алатоо командалары атсалышты. Аталган эки команда тең жаңыдан түптөлүп, алгачкы жолу мелдешке чыгууда. Белгилей кетсек, Алатоонун курамында мурда достук командасында ойногон Манас Ниязов, Таштемир Майлыбашев бар. Атаандаш командада алдыңкы көкбөрүчүлөр бар экенине карабай, Мурас командасы алардын тайгазанына арт артынан улак таштоо менен айырмаланып жатышты. Бүйүр кызыткан оюн 5-3 эсебинде жыйынтыкталып, биринчи лиганын жеңүүчүсү Мурас командасы болду. Ал эми көпчүлүк Көкбөрү күйөрмандарынын күткөнү жогорку лиганын финалдык беттеши эле. Анда Көкбөрүнүн көрүнүктүү командалары ынтымак менен достук баш байгө үчүн атсалышты. Оюнда ынтымак командасы атаандаштарынын тайгазанына удама-удаа улак таштоо менен 9-2 эсебинде утуп, президенттик кубокко ээ болушту. Ынтымак командасы жетектеп чыкты, пас алды, Гөнат менен 2-минутта 40-секундда. Жеңүүчүлөрдү сыйлоо аз эми президенттин аппарат жетекчиси Сүйүнбек Касманбетов, дене тарбия, спорт жана жаштар иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин директору Канат Шабданбаев жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн катышуусунда өттү. Сүйүнбек Касманбетов президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаровдун кайрылуусун аземдин катышуучуларына жеткирди. Дегеле эң көп көөнөрбүз дүйнөбүз бар. Анын ар биринин артында улуттук ой түйүн турат. Мезгил элегинен өткөн элдин эсиби күн жатат. Бул жеке кыргыз элине эле эмес, бүткүл көчкөндөр цивилизациясына таандык нерсе. Байге тапшырууда жогорку лиганын ынтымак командасы 500 000, достук 250 000, Сары Өзөн командасы 125 000 сом акчалай сыйлыкка ээ болушту. Ал эми биринчи лига боюнча биринчи орун үчүн Мурас командасына 100 000, Алатоо командасына 70 000 жана Келечек командасына 50 000 сомдон тапшырылды. 1,5 миллион сом президенттин кубогу, диплом жана мынандай медаль менен сыйланат. Сыйлоодон ынтымак командасын Кыргыз Республикасынын президентинин аппаратынын жетекчиси Касманбетов Сүйүнбек Сапарбекович колчак коюңуздар. Бүгүнкү жыйынтык абдан элдин купулуна толду деп ойлойм. Бардык командаларды жеңиши менен куттуктайм. Өзгөчө Кыргыз Республикасынын Ысык Көл облусунун командасы Мурас командасын жана ошондой эле Талас облусунун Көкбөрү федерациясына тиешелүү ынтымак командасын куттуктайм. Мелдеште биринчи лиганын Мурас командасынан Бейшеке Кадырбек уулу жана жогорку лигадагы ынтымак командасынын оюнчусу Нуржан Бенисбек уулу мыкты оюнчу номинациясына ээ болушту. Ал эми Манас Ниязовдун Шторм жана Майрамбек Рыспековдун Пегас аттуу аргымактары мыкты ат деп табылып, акчалай сыйлыктар тапшырылды. Белгилей кетсек, өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу бул жылы Көкбөрү мелдеши өткөрүлгөн эмес. Бул быйылкы жылдын биринчи жана жыйынтыктоочу мелдеши болду. Данагүл Алиева, Жакшылык Чортонов, ЛТР, Чолпон Ата шаары.